Ушу апам атаман калды деп ойлойм. Бул чеберчилик деген генден келет экен да. Окуганда андагы болот эми. Бирок окуганда баягы өздөрүн вынуждать этип кызыкса кызыкпаса деле окуп үйрөнүп атышат. Бирок нарагынан гениңен болгон нерсеге ушуну кызыгууң калбайт экен. Жаш өткөн сайын кайра күчөйт дегендей болуп, эми илгери деле кылчу элем, жасачу элем, бирок мынчалык баса отуруп жасачу эмесмин. Азыр мен негизги чеберчилигим ушу курак менен шырдакты колго алдым. Анан термелер болуп атат. Курак болсо бу илгертен калган биздин кыргыздын байбичелеринин сарамжалдуулугунан чыккан аздек буюм деп ойлойм да. Кийинки муундарга калтырып кетсек деген ниет менен өзүбүздүн билген нерселерди жасап, кийинки жаштар деле үйрөнөт, бирок кунт койбойт. Келесизби, мастер-класс өтөсүзбү? Мастериң жоңгой, мен жөн эле, сен эгер кызыгып үйрөнөм десең, мен бекер эле үйрөтөм балам деп айылдан келишет. Эми өтө көп эмес. Эгер бир эле адам жасаса, бул бир шырдак бир 2 айга чейин созулуп кетет. Жок дегенде 1 айда зорго бүтөт. Мына чоң шырдактар ушу 1 айда бүтөт. Мына азыр биз отурган мына боз современный этно деген, мен муну азыркы заманбап бешиктердин алдына же болбосо жанагы байбиче чалдар отуруп же койканын түбүнө путунун астына салып алганга деп ыңгайлаштырып чаканыраак кылып чыгарып койдум. Заманбап кылып. Заманбап. Мына шырдамал азыр Аллага шүгүр ушу баары эле намазга көңүл буруп, көбүнчө пут ооругандарга, жаштарга деле ушу быйылкы кышы менен жасаган иши меники основной шырдак болду. Ушу нукура, мыналар ошо жайнамаздар. Асты үстү нукура кийизден болгон, шырып жасасаң бул буюм деле бир 20-30 жыл кызмат кылып берет. Анан путунан зак өтпөйт. Жана 2 саат, 3 саат окуган намаздарга дагы ушулардын пайдасы бар. Бул туштурдук. Өзүмүн бизде андай эле жыгач кыргыз үй жок. Темир кыргыз үйдү ушинтип аздектеп улуттук буюмдар менен дагы жасап койгон бир чоң 9 канат кыргыз үйүм бар. Ошолордун буюмдары. Эми современный мыналар ошо ромбик курак, бул жөнөкөй гана эметкен. Каттама курактар, көбүнчө мыналар каттама курактар. Мыналар кийинки ромбик курактар. Буларды курап чыгасыз да? Ушулардын баардыгын курап чыгып, анан курактан кийин анан буюм чыгарам да. Мына ошо каттама курак. Дагы бир чексиздик деген бар, саламдашуу деген курактар бар, ёлка курак деген бар. Ошо кайсы оң келсе, эми бул тигип атканыңдай адамга илхам келгенде ошо куракты деле ар түрлүү кылып ойлоп таба бересиң. Оно иймектер ошо саламдашуу курак. Ал кийинки курактар. Муналарды өзүңүз чийип чыгасызбы же? Жок, буну ошо геометриялык неме менен эле мындай кагазды төрткө мындай бүктөп алып, ошондон эле орнамент кылып чыгарып. Эми азыркылар компьютер менен чыгарат экен, бул биздики илгерки оймолор да булар. Мына дагы илгерктен калган оймо. Азыркылар жана компьютерден өтө кылдаттык менен чыгарат экен, эми биз дагы бул мурункудан калып кеткендер. Бул илгертен калган чабадан сандыктын үстүнө коюла турган чабадан жастык дейт. Муну көбүнчө кыздардын себине берилет. Мына көрпөчөлөрдүн эң алдына ушуга окшогон узун жалпы. Эми баягы азыр бар эле пар жастык, башкача жастык болуп калды. Муну илгеркилер ушу үй бүлө курганда экөөнүн жастыгы бир болсун, эки баш эки жакка ажырабасын, бир жастыкта жатсын деген мааниде. Биздин кыргыздын нукура кол өнөртүүчүлүгүн билип калсын деген ниетте. Эми муну колдонбойт деле. Колдонбогону менен мунун баркына жеткендер жетет. Үйгө койсоң кооздук берет. Анан илгерки историяны да эстей жүрүш керек да. Бул эми байыркы биздин чоң энелерибиздин эми бизге сеп бергенде ушулар бар эле. Анан муну дагы эмне буюм десең, бул хан жастык деп коет. Мына кудулдар деле айтып атат го, эркектер жана жөлөңгүчтү колтугуна кысып алып бүктөп жатат деп. Мына ушуну өтө каттуу ичинде пакта менен синтапонду аралаштырып туруп, мына трамбовкалап каттуу кылып хан жастык. Эми бул эркектерге таандык. Мына кызыл кылганым эми кээде аялдар деле колдонсо болот. Башкалары сатылып кетти. Ушунда сиздин ар бир буюмуңуз мындай бир тарых экен, мындай жөн жасабайт десем. Жөнөкөй эмес. Муну заманбап. Эми азыр магазиндерде бүт эле китайский дермантинден сумкалар. Анан мына сумканы да ушу дамский сумка деп ойлоп таап, мына кубик бу жерде математика, геометрия да колдонулат да. Анан ушинтип кошуп, мунун ичи кийизден. Эми баягы кармаганда мына жерде дагы натуральный манат
манаттын ичине пактадан тыгып, эми мен көбүнчө ушу натуралдуулукка көңүл бурам да. Азыркы ушул малдагы алектенип атканым бул чакан шырдак элдин талабына карап жана кроваттардын астына, путтун астына кое турган. Эми айттым го, чоң шырдакты элдер андай баалабайт экен, негедир баалабай атышат. Эми баалагандар деле бар көбүнчө. Анан мага спрос, ушуну чаканыраак кылып чыгарып бербейсиңби койкаларыбыздын астына деп ортактарым айтканынан, мына чакан узундугу 2,20, туурасы 1,20. Даже 1,10 ушундай. Мен мына линейкалар менен өлчөйм. Мына ийик менен чиратып алам. Мына азыркы жасап аткан ишим ушул. Монтип жээк басам, биринчи жөрмө алабыз. Анан кийин жөрмөгөндөн астында кийизге кошуп тигип алабыз. Монтип эле улап, жакшынакай кылып, сарамжалдуулук кылып. Анан кийин жээк баскандан кийин анан шырыйбыз. Бул азыркы жээк басылып аткан убагы да. Анан кийин шырыктын дагы өзүнүн жолу болот. Муну бир бармакка 3 шырык түшүш керек деген ориентир менен алабыз да, ошондо 2 миллиметрден болуп калат. Ушуну жакын кылып оюнун жээги менен кетсең, бүткөндөн кийин өзгөчө бир сонун болот. Мына бүтөлеги жөрмөп алып, анан каалаган шырдактын чекесине, ар бир нерсенин чекесине бул аздиктеш үчүн жээк басылат. Муну оюнун чекесине салынса жакшынакай көркөмдүү түшөт. Бул дагы кыргыздын нукуралуулугу. Бул кийиз болуп бүтүш үчүн канча менет. Койду кыркат, тазалайт, жууйт, өңдөйт, анан басат, баскандан кийин боёйт. Ошентип менетти калтырбаш керек да. Мына ийик дагы өтө сонун буюм. Муну да колдонуп азыр колдонбой калышты. Муну колдонбой калышты. Бирок кол менен колдонсоң жакшы да. Ушул кыймылдагандын бардыгы ден соолукка да жакшы экен. Мен муну только ушу магазиндин ичкени үчөөнү бириктирип чыйратып туруп анан жээк жасайм да. Магазиндин өзүнүкү өтө ичке болуп калат, болбойт. Муну өтө ичкени 3 кабат кылып туруп, оң сол кылып чыйратабыз. Ошого ийик иштетилет. Могул аяктайт экенсиз, э? Ушуга ылайыктуу. Буларга токтолуп кете турган болсом, мынабу апаман калган сайма. Мен 100 жылдык десем да болот да. Апамын себиндеги сайма экен. Туштурдук беле, просто эскирип жыртылгандан мен чекелерин реставрациялап койдум. Ушул мен да ушундай эски буюмдарды да аздектеп сактайм да. Мына дагы ушу апамын жастыгы. Муну да чекелерин реставрациялап коюш керек. Мыналар болсо азыркы заманбап ушул столдо, ушул машинада тиккен менин курактарым. Ушинтип көп кылып даярдайм дагы, анан булардан буюм чыгарам. Мына болсо ошо майда курак сумка. Кадимки эле кемпирлер, жаштар көтөрө турган сумка. Ушу курактын аттары мыналар каттама курак, мына комуз курак деп коет. Мына да бурч курак дейт, мына чи курак дейт. Мына чи. Жана чексиздик дегеним жок экен. Мына комуз курак. Бул илгерки байыркы курактардын аттары. Бул курактын аты саламдашуу, учурашуу. Мына өзү деле билинип турат, мындай эки адамдын саламдашуусу, ынтымактуулуктун белгиси. Эми бул курап атканыңда өзүңчө эле немеңе келет да. Фантазияңа ушундай кылып койсом кандай болот экен деп туруп чыгара бересиң да. Биз кыргызбыз, кыргыздын нукуралуулугун, кыргыздардын сарамжалдуулугун, кыргыздардын ушундай жок нерседен буюм чыгарып, болгондо дагы пайдалуу буюм чыгарганды бизден кийинки жаштар укумдан укумга, тукумдан тукумга дегендей буга окшогон буюмду жасап колдонсо жакшы да.